Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Азык-түлүк кымбаттап жатат, бул жагдайдан чыгуунун кандай жолдору бар? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Бизде конокто Айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Бексултан Арзыбаев менен экономист Элдар Абакиров болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроомду сизге узатайын. Ушул азык-түлүк кымбаттап жатат, анан буга байланыштуу өкмөт кандай чараларды көрүп атат? Негизинен бизде өлкөбүздө 9 негизги азык-түлүктүн ичинен болгон 3 менен камсыздайбыз. Бул сүт, жашылча мөмө жемиштер, анан картошка менен. Калган 6 азык-түлүк боюнча биз ошол импорттайбыз, жарымын өзүбүз камсыздайбыз да. Анан көйгөйлөрдүн көпчүлүгү ошол импорттун көз каранды болгон товарларга баалар кымбаттап атат. Ошол эле көрүп атабыз, кумшекерге, унга болгон, этке болгон баалар көтөрүлүп атат. Бул жакта эң негизги себеп бул импорттун көз каранды болуп атканыбыз, анан өзүбүздүн ички өндүрүшүбүздүн аздыгы болгондугу. Анын үстүндө кыргыз өкмөтү Айыл чарба министрлиги тарабынан мисалга алсак, ата мекендик тегирменчилерди колдоо биринчи максат. Буга чейин 2021 жылы 8 гана тегирмен иштечү да. Анан биз ошол буудайга немени импортуна сырьёну алып салдык. Аларды ошол сырьё менен камсыздоо максатында ушундай чара колдондук. Азыркы учурда 8 тегирмендин ордуна 27 тегирмен иштеп калды да. Бул деген сөз ошол өзүбүздүн ички өндүрүшүбүз көбөйүп атат. Анан кандайдыр бир деңгээлде сырьё менен камсыздап, өзүбүздү тегирмендердин санын көбөйтүп, эми кийинки жылы жазга мисалы ал тегирмендердин саны 27 барып калды. Уже фермерлер буудай эккенге дагы уже өздөрүнүн демилгесин көтөрүп кызыгышын баштады да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе эт боюнча маселе. Эмне үчүн эт кымбат? Билесиздер, биз өзүбүздү этти көп жейбиз дейбиз, бирок эт менен толук камсыздай албайбыз. Мамлекетибиз болгону өзүбүздү 63% эт менен камсыздайт, калганын импорттайт. Импорттун басымдуу бөлүгү бул канаттуу тоок эттер менен импорттайбыз. Мунун үстүндө кандай иштер жүрүп жатат? Азыркы учурда бизде жанагы малдын сапатын жакшыртуу программасы жүрүп атат. Бул эмне деген сөз? Жогору түшүмдүү, асыл тукумдуу малдарды көбөйтүү. Азыркы учурда ошол Россиядан, Казакстандан эгер импорттасаңыз уйларды, анан биз кошумча нарсаларын алып салдык. Демек, эч кандай тоскоолдуксуз биз башка мамлекеттерден жакшы уйларды өзүбүзгө сатып алып, өзүбүздүн уйларыбызды азыр акырындан ошого өзү баратат процесс. Жанагы түшүмдүүлүгү аз уйларды союп, сатып, эт кылып, анын ордуна жанагындай жакшы жогору породадагы уйларды алып келип атат да. Бул экинчи. Үчүнчү маселе майдын, өсүмдүк майынын кымбатташы. Бул өтө татаалыраак бул жерде жагдай. Себеби дегенде Кыргызстанда негизи күн караманы өстүрүү кандайдыр бир ушундай жагдай болмойбун, баары бир Россияда өскөн күн карама менен Кыргызстанда өскөн күн караманын өздүк наркы айырмасы болот да. Анан сөзсүз түрдө бул жерде ишкерлер биздин күн караманы алганга бир аз ишкерлер дайыма мындай выгода жактан көрөт да. Ошондуктан Россиядан алып келишет. Учурда биз азыр ошол Россиядан жанагы импортталуучу сырьёну дагы кошумча нарсаларын алып салдык. Эми бара-бара ушул жаатта да баратат. Андан сырткары азыр буга чейин Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин билесиздер, үрөөндөр боюнча лидер мамлекет болчу, өзүн толук камсыздап, андан сырткары экспорттачы. Азыркы күндө Кыргызстан үрөөнгө көз каранды мамлекет болуп калды да. Өзүбүздү толук үрөөн менен камсыздай албайбыз. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз ошол даже ошол фундаменталдык жанагы айыл чарба сырьёлорунан биз көз карандыбыз да. Ошон үчүн бул жаатта эмне кылып атабыз? Азыр жанагы ГФСУнун жерлерин бөлүштүрүп атканда сөзсүз түрдө үрөөн чарбаларга бөлсөк, үрөөн чарбалар ошол үрөөндөрдү кайра иштетип, өзүгө сатса, биз өзүбүздү өз үрөөн менен камсыздамакпыз да. Бирок тилекке каршы жанагы эгемендик болуп, жерлер бөлүштүргөндөн кийин өкмөттүн өзүнүн жери болгон эмес, үрөөн чарбаларга жерлер тийбей калган. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн ошо үрөөн менен камсыздоо жана көз карандысына кирип калган да.
Жакшы, Элдар мырза, ушу өлкөнүн деги эле азык түлүк коопсуздугу жеткиликтүү камсыз кылынып атабы? Негизи өкмөттүн азык түлүк коопсуздугу боюнча жасап жаткан иштерине сиз кандай баа бересиз? Бексултан мырза айтып кетти окшойт, деталдаштырып маалыматтарды. Эми бирде биз бир нерсени түшүнүш керек да, иштеткен ким жерди? Эл да. Азыр 26 миллиард сом бөлүнөт деп атат айыл чарба насыяларына быйылкы. Мен ойлойм, азыр эмне критикалуу, ушу 1-2 айдын ичинде тез ошону акчаны бөлүш керек. Эмне себептен? Эки себеп. Биринчиден жаз келди. Азыр март, апрель түштүктө үрөөн иштери көп бүтүп калса керек. Биякта эми башталып атат жазгы сеп жумуштары. Экинчиден курс өзгөрүп кетти. 24-нөн баштап, февралдан баштап курс өзгөрүп кетти. Азыр курс кармалып турат, мен байкашымча 98-99. Сырттан келген үрөөндөр, ошол эле күйүүчү май, бир жума мурун дагы 2-3 сомго көтөрүлүп кетти күйүүчү майдын баасы. Ошонун баары арзаныраак алганга үлгүрүш керек биздин дыйкандарчы. Демек, бул каражатты ошол бир ай, максимум 2 айдын ичинде бөлө алсак, бул ошол тамак аш коопсуздугуна, азык түлүк коопсуздугуна таасир этет бул жагдайларчы. Анан калганын эми Бексултан мырза айтып кетти, тармак боюнча ситуация ар кандай. Бирок эң негизгиси бизге ошо элге киреше керек. Анткени киреше болсо эми өзүбүз өстүрбөсөк да, коңшу мамлекет, башка мамлекеттерден сатып алабыз. Алар маселе элдин кирешесин кантип көбөйтөбүз. Анткени ошол Россияда жүргөн миллион мигранттын бир тобу жумушсуздукка кабыл болуп атат азыр. Көптөгөн ишканалар жабылып атат санкциялардын себебинен. Экинчиден рубльдин курсу да түшүп кеткендиктен мурункудай акча жөнөтүшпөйт. Мурункудан уже азыр бир 30-40% азыраак жөнөтүшөт. Эгер курс дагы түшсө, дагы азыраак жөнөтүшөт. Маселе ошол жетишпеген каражат кайсы булактардан келет биздин Кыргызстанга, элдерге деген ошонун үстүнөн иштеш керек өкмөт. Бексултан мырза, негизи ушу кумшекер, өсүмдүк майы кымбаттап атат деп айтып атпайбызбы? Анан карапайым элдер дагы бул тууралуу жалоп кылып атат. Мисалы, ар бир сатуучу өзү каалагандай бааны коюп атат дегендер да болуп атат да. Ушул бааны көзөмөлдөө, жөнгө салуу монополиясы кандай иштеп атат? Эмне үчүн иштебей жатат деген суроо туулуп атат да бул жактан. Бааны көзөмөлдөө саясаты ошол монополияга караштуу агенттикте. Анан мен кошумчалап айтып кетейин алардын ишмердүүлүгү жөнүндө кыскача. Негизи жанагындай принудительный метод деп коет да, мындай бааны көзөмөлдөө киргизүүчү. Бирок андай көзөмөлдөө киргизиш үчүн ошол бир айдын ичинде кандайдыр бир товарга өзүнүн порогунан ашып кетсе, 30%дан ашып кетсе, анда ошондой киргизилет да. Бирок 20%. 20%. Бирок азыр учурда 20% бир айдын ичинде эмес, ошол 2 айдын 3 айдын ичинде кирип калат да, көп өтөт да. Бир айдын ичинде киргизилген факт катталарды учурда эле ошол мен ойлойм ошол агенттик дароо алган көзөмөл алат. Себеби дегенде аларда ар жумалык мониторинг жүргүзүлүп турат. Баалардын өскөнү боюнча. Анан негизи эле мындай, азыр бизде эркин рынок шарт да. Анан андай бирөө көтөрүп коюп, бирөө азайтып коюп эмес, рынок баары бир мындай айла жок, бирдей баага алып келет да. Себеби дегенде бизде монополисттер, мисалы үчүн айыл чарба тармагында мындай розничный торговляда азыраак да. Балким мисалы үчүн кайында кантеш мүмкүн, бирок ал жакта деле биздин монополияга каршы агенттик өзүнүн ишмерин жүргүзүп турат. Андан сырткары эт багытында, ун багытында, май багытында андай монополист тармак деле жок. Ар бир ишкер эркин импорттап алып келип Россиядан сатса болот, бияка Кыргызстан. Ошондуктан өз алдынча бир мындай бааларды өзгөртөт деген неме жок да. Бардыгы бирдей. Не обоснованный, негизсиз баа көтөрүү фактыларын мындай азыраак деп айтсам болот да. Жакшы, Элдар мырза, ушул Россияга колдонгон санкциялардан улам Кыргызстанда ушундай жагдай түзүлүп атат да учурдагычы. Анан негизи эле ушул антикризистик жагдайдан кантип чыксак болот? Ушул учурда Кыргызстандын экономикасы кандай абалда? Кыргызстандын экономикасы өтө жөнөкөй эле чындыгында моделичи. Мындай эле эсептесек болот. 21-жылы
2,7 миллиард доллар бизге мигранттардан келиптир. Эми бул официалдуу түрдө. 1,5 миллиард долларга биз экспорт кылып турбуз. Анын ичинен bir 400 миллион доллар алтын, 400 миллион доллар Россияга кеткен экспорт, анан калганы ошо башка өлкөлөргө кеткен экспорт, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөргө. Демек сырттан бизге бир эсептесек bir 5 миллиард доллар тегерегинде акча келди. Ошонун bir 3 миллиард доллары Россиядан келди. Демек биздин экономика 60% Россиядан келген акчага көз каранды. Россиядан санкцияларга кабыл алгандыктан азыр көрүп атабыз эмне болуп атат. Демек рубль 1 сомго түшсө, сом 60 тыйынга түшөт артынан. Байланган. Казакстан, Өзбекстан аркылуу дагы бир аз байланган, мен оюма 60-70%га түшүп кетет. Ошон үчүн рубль түшкөн сайын сом да түшүп атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Демек бул жерде диверсификация керек. Диверсификация деген эмне? Ошол биздин 60% акчабыз Россияга көз каранды болбош керек. Мүмкүн биздин мигранттардын бир 50 миң, 100 миңин башка өлкөлөргө жибергенге аракет кылышыбыз керек. Амалда процесс бир күндүк эмес, мүмкүн жарым жыл, 1 жыл, 2 жылда анын үстүнөн иштеш керек. Түштүк Кореяда бар биздин кыргыз жарандар бир 5 миң дейби канча. Турцияда бар дейт бир 20 миң, 25 миң. Америкада бар бир 20-25 миң. Германияда бар, Италияда бар. Демек азыр биздин өкмөт, Тышкы иштер министрлиги күнү-түнү ошол башка өлкөлөр менен келишим түзүш керек. Жапония, Германия көп өлкөлөрдө жумушчулар жетишсиз. Бирок ал жумушчулар жөн эле Россияга 11-классты бүтүп эле бара алышпайт аякка. Анын үчүн тил керек, жок дегенде англис тил. Эми өлкөгө жараша мүмкүн корей тил, мүмкүн итальянча, мүмкүн жапончо, мүмкүн немисче. Демек мектеп болбосо да, мектеп университеттерден ошол курстарды ачыш керек. Капиталдуу түрдө тилди үйрөнбөсө да, жок дегенде базалык элементтерди ошол виза ала тургандай кылып, экзаменден өтө алгандай кылып, мүмкүн 100 миң, 200 миң мигрант ошака кетсе, уже жанагы 60% деген 50%, 40%га түшөт. Анан бизден саткан товарларды жалгыз эле Россия эмес, башка өлкөлөргө сатканды үйрөнүш керек. Анын үчүн бизде өндүрүш стандарттарын жогорулатыш керек. Эл аралык стандартка жооп берген өндүрүштөрдү куруш керек. Аны демек мамлекет стимул кылыш керек. Эгер ким эл аралык стандартка жооп берген, экспорт кылган өндүрүш кура алса, мамлекет тараптан кандай колдоо болот? Эң биринчи мындай арзан, пайыздуу, узак мөөнөттүү насыяларды бөлүп бериш керек. Анын үстүнөн өкмөт иштеп, мүмкүн башка мамлекеттерден Орус-Кыргыз фонду сыяктуу, Орус-Кыргыз фондунун деле акчасы толук колдонулбай турат. Бир 200 миллион доллардын ашык жөн эле турат. Ошол акчаны тезирээк ошондой ишкерлерге бөлүп бериш керек. Кыскасы кыла турган иш көп. Эми бул бир күндүк жумуш эмес. Бул 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Кыргызстанда бул биринчи кризис эмес. Мына 2008-жылы эл аралык кризис болгон, жана деривативный инструмент дейт. Ошон 2014 Крым кризиси. Мына 2020 ковид кризис. Мына быйылкы Россияга тиешелүү, согушка тиешелүү кризис. Бул кайра-кайра эле болуп атат. Сценарий окшош. Мигранттардан келген акча азайып кетип атат, кыйналып калып атабыз. Анан кайра 2-3 жылда түзөлүп кетип атабыз. Бирок бул кризис мурунку кризистерге кандай бир 2 эсе терең болчудай. Бирок биз ушул кризиске даяр болушубуз керек беле? Албетте, эми ачка күнгө адам ток күндө даярданат да, туурабы? Сиз мындай түшүм кенен кезде резервтерди, диверсификацияны ошол учурда. Бирок эми азыр ушундай учур болуп калды, демек азыркы учурда колдон келген аракеттерди күнү-түн иштеш керек. Кризис учурунда азыр күнү-түн иштей турган учур. Ана мен өткөндө обменникке кирдим, как раз доллар түшүп атканда. Карасам, менин көзүмчө ошо Пакистан, Индус 3-4 студент доллар сатып атат обменниккечи. 500-600 доллар берип атат, ордуна сом алып атат. Бизде бир 15-20 миң студент окуйт, мен билгенимен Кыргызстан боюнча. 10 миң студент жылына бир 150 миллион доллар алып келет экономикага. Окуусуна төлөйт, тамак ашына. Демек, мүмкүн ошолордун санын көбөйтүш керек. Мүмкүн Баткен, Талас, Каракол, Нарында баарында университеттер бар, бирок ар бирөөнө бир 5 миң, 10 миң студенттен алып келсе, ошо шаарга 50 миллион, 100 миллион доллар акча келет. Ал акча келсе, ал шаардын экономикасына катуу эле таасир этип коет. Ал бир 10 миң мигрант кетпей калышы мүмкүн. Биякта эле калып жанын бакканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туристтердин санын көбөйтүш керек. Анын үчүн аэропортту эл аралык стандартка жооп бергендей кеңейтиш керек.
жана ачык асман саясаты колдонулуп атат, бирок толук ишке кирбей атат. Ошол эле Россияда көптөгөн авиа каттамдар токтоп калды санкцияга тиешелүү. Мүмкүн ошолор менен келишим түзүп, биз аркылуу учуруш керек. Кыскасы кыла турган иш көп. Жакшы, антикризистик комитет ачылды, жакында эле. Бул комитет учурда кандай иштерди аткарып атат? Антикризистик комитет учурда азык-түлүк коопсуздугуну Кыргызстандын өз үстүн толук камсыздоо, анын келечектеги алдын ала жанагы рисктерди алдын алуу иш-чараларын жүргүзгөн. Анын үстүндө ошол айтып кеткендей, тарыхта болбогон чоң суммалар бөлүнөт эл чарбасына. Ирригацияга буга чейин эң көп акча бөлүнгөнү 250 миллион бөлүнгөн экен. Азыркы учурда 2 миллиард бөлүнүп атат. 1 миллиард жаңы ошо куруу тармагында каналдарды 1 миллиард болсо техникаларды ошол ремонт иштерине жүргүзүлөт. Андан сырткары айыл чарбасынын өзүнө дагы кредит. Жалпысынан ошол чоң акчалар бөлүнүп атат. Мунун бардыгы ошол өзүбүз камсыздоо, буудай, өсүмдүк майы, кумшекер менен анын айдоо аянттарын көбөйтүү, жакшы үрөндөрдү алып келүү, мал чарбасыны жанагы айыл чарба малдарын сапатын жогорулатуу, 4,2 миллиард бөлүнгөн ага. Ошондой анан ар бир кластердик 9 багытта акча бөлүнөт, ага 10 миллиард акча каралган. Эми ошол финансылык мурда мисалы үчүн план түзүлчү, аябай козулуп жазылчу, бирок бюджет менен бекилбесе, акчасы жок болсо ал пландын керелди ишке ашпайт да, мисалы үчүн. Учурда акча да табылган, план да түзүлгөн. Демек келечекте стабилдүү ошол ишке ашат деген багыттар атабыз да. Ушул эле Элдар мырза айтып өтпөдү жогоруда, жанагы мамлекеттик материалдык резервдер фонду депчи. Анан жакында эле ушул кумшекер, андан сырткары ун чыгарып аткан тууралуу маалыматтар тарады. Анан бул өкмөттүн антикризистик планына киреби бул дагы? Бул өкмөттүн негизи буга чейин антимонополдук агенттик, материалдык резервдер фонду түзүлгөндүн негизги миссиясы ушул. Ошол эгерде дефицит болсо, аны рынокко чыгарып, товарды интервенция кылып, анан кайра башка буудай сатып алып, кайра чыгарып, анан бул пландан сырткары негизги анын миссиясы ушул да. Бул ошол сөзсүз түрдө алардын кылган иш аракети кризистен чыгууга багытталган иш аракеттер да. Жакыр жашаган үй бүлөлөргө кандай антикризистик пландар иштелип чыкты? Жакыр жашаган негизи мыйзамда антимонополдук материалдар резерви, алар мисалы үчүн бекер таратуу эмес, ал өзү учуру бар, бирок алар көбүнчө рынокко мисалы үчүн дефицит болуп калса, Кыргызстанда жылына 300 000 тонна ун керек болсо, алар 100 000 тонна чыгарат, мисалы үчүн, калганын бизнес чыгарат. Ошондо толук 300 000 тонна пайда болсо, ошол рынокто баасы түшүп баштайт да. Негизги функциясы ошол. Анан эгерде жетишсиз болуп, таптакыр мондай болуп баштаганда, анан аны өзүнчө таратат. Бирок андай учур азырынча Кудай сактасын боло элек. Бирок эгерде ошол талап кылынса, анда өзүнчө дагы чечим кабылданат да отдельно. Биз Элдар мырза ушул баалар кымбаттап атат деп эле айтып атпайбызбы? Ошо канткенде ушул бааларды бир турукташтырып алабыз да. Эми эмне себептен кымбаттап атат? Эки себеп бар, негизги себеп. Биринчи себеп дүйнөлүк базарда бул нерсе кымбаттап атат. Ошол эле Украина дүйнөдө ошо күн карама чемичке майы боюнча биринчи орунда турат экен, экспорт боюнча. Өткөндө айтты. Демек, ал жерде азыр ушул жазгы талаа иштери жүрбөй калса, булар экспорт кыла албай калса, демек дүйнөдө бир канча процентке азаят майдын көлөмү. Табияттуу түрдө өсүп атат баасы. Кумшекер деле ошого тиешелүү жана башка. Демек, ал факторго биз Кыргызстан таасир эте албайбыз. Дүйнөдө баалар көтөрүлүп атат. 10%, 20%, ар кандай. Экинчи себеп сомдун наркы түшүп кетти, курсу. Мурунку 85 сом, азыр 100 сом болуп калды. То есть сиздин айлыгыңыз ошол эле мурунку көлөмдө калды. Мүмкүн 10 000 сом болсо айлыгыңыз, товардын баасы
115 миң, 120 миң сом, 12 миңге, 2 миң сомго көтөрүлүп кетти. Калабайсызбы, киреше көтөрүлгөн жок, баалар өстү. Кыргызстанда жашагандардын адамдардын жашоо стандарттары түшүп кетти десек болот да. То есть бул эки факторда калабайсызбы ишке ашып атат. Кантип муну жеңе алабыз болгону ушу кирешени көбөйтүш керек. Кирешени көбөйтө турган жолдорду жана айттым бир сыйра. Мүмкүн азыр Россия, Белоруссиядан бир 300-400 миң айтишник качып атышыптыр. Ар кандай себеп менен. Негизги себеп ал жерде SWIFT иштебегендиктен, булар дүйнөлүк компанияда иштегенден айлык ала албай калышты. Санкция эсебинен ал жерде иштеген адамдарга фирмалар жапты штаттарын. Ошон үчүн ал жерден алар качып атышат. Эгер биз Кыргызстанга 10 миң айтишник тарта алсак, бир айтишниктин орточо айлыгы $1,5 миң Кыргызстанда. Демек бул бир 180-200 миллион доллар акча алып келет экономикага. Бизде жогорку парк технологиясы бар, ПВТ, парк высоких технологий. Ал жерде мындан 4-5 жыл мурун жакшы имарат бөлүп аткан мамлекетчи. Анан негедир ортодон Юракадемия талашып кандайдыр жолдор менен алып койгон да. Азыр бир 1000-5 миң сырттан айтишник кабыл алабыз десек, кыска мөөнөттө буларга шарт түзүп бериш керек. Мүмкүн могу Илимдер академиясынан 1-2 имарат бөлүп бере коюш керек. Мүмкүн 1-2 университет, бизде дайын жок көп университеттер бар. Чыгарган студенттердин сапаты деле сапатсыз. Мүмкүн ошонун 1-2-өсүн ушу жогорку парк технологияга ошолорго башкарууга берип коюш керек имараттарын. Толук эле ошолорду IT университет кылып салышсын. Ошол жерде айтишниктерге мүмкүн керектүү бир бөлмөлөрдү бөлүп бериш керек. Азыр мындай тез кыймылдаш керек. Кайсы жерден мүмкүнчүлүк болуп атса, бир жагынан кризис, бир жагынан мүмкүнчүлүк. Санкцияга чейшелүү мүмкүн Россияга баары бир кайсы бир товарлар барып атат. Түз бара албай калды. Бирок мындай оң жагынан, сол жагынан барып атат. Мүмкүн ошо оң жагынан, сол жагынан биз кире калышыбыз керек. Ошол тармакты түшүнгөн компаниялар бар. Мүмкүн ошолорго кандайдыр бир колдоо керек. Азыр күнү түнү ойлонуш керек. Анан муну негизги ишти өкмөт кылбайт. Негизги бизнес өзү кылат, ишкерлер. Ошо ишкерлерге кандай колдоо керек болсо, өкмөт ошо колдоону кылып жүргөн. Жана жаңы салык кодекси көптөгөн талаш тартыштар жаратып атат. Мүмкүн ошонун күчкө кирүүсү мүмкүн бир жылга жылдыра туруш керек кризиске. Чечилүү. Анткени азыр кризис болуп атабыз, ал жерде жанагы тамак аш тармак айтып атат, биз 8% жана салык менен биз мындай нөлгө отуруп бартабыз. Регулирование деген сөз бар. Товарлар келип кеткенде мүмкүн реэкспорт жагын жеңилдетиш керек. Тез келип, тез кетип калгандай бир жакшы бир механизмдер түзүп бериш керек өкмөт ишкерлерге. Ошондо бир жанагы санкцияга тиешелүү биз аркылуу көбүрөөк товар өтүп, көбүрөөк киреше Кыргызстанда калмак. Жакшы. Ишкерлерге деп айтып атпайбызбы? Ишкерлерге кандай жеңилдетүүлөр каралып атат учурда? Биринчиден ишкерге эмне керек? Айыл чарба ишкерлерине салыктык жеңилдөө керек. Анын үстүндө биз ошол Кыргызстанда өндүргөн ишкерлерге сырьёлоруна жакында 17 мартта өкмөттүн токтому чыкты. Жанагы минералдык жер-семирткичтерге, сырьёлорго, канттын сырьёсун импорт кылганга, ундун сырьёсун импорт кылганга, майдын сырьёсун импорт кылганга жана бир топ ошол тизмеде көрсөтүлгөндөй сырьёлорго салыгын алып салдык. Бул биринчиден, экинчиден ишкерлерге эмне керек? Бул ишкерлерге финансы керек, эң маанилүүсү. Өзүбүз көрүп турабыз, 9 багыттагы кайра иштетүү багытында 9 продуктларга дагы акча бөлүнгөн. Ошол 4 миллиарддын алкагында ишкерлер ошол эгер кайра иштетем десе, же болбосо кластердик багытта иштесе, ал акча да каралган. Бул акча былтыркы жылга салыштырмалуу бир топ көп. Ушул багыттар боюнча ишкерликтерге жеңилдиктер, жардамдар көрсөтүлүп атат өкмөт тарабынан. Биз айтып атпайбызбы анан картошка, сүт менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылабыз депчи. Бирок анткени менен бул картошка, сүт деле кымбаттап атпайбы? Эмне үчүн кымбаттап атат? Биринчиден, картошканын баасы келип чыгуу себеби ошол дүйнөлүк баа биринчиси, экинчиси ага болгон сырьёлор. Мисалы үчүн картошканы үрөөнүн алып келет. Үрөөнү биз импорттойбуз. Жана айтып кеткен импорттон көз каранды болуп калганбыз. Экинчиси ага ГСМ күйүүчү майлар кетет. Адам эмгек акылар кетет.
удобрениялар келет, жанагы жерсемдикчтер, алар дагы сырттан импорттайбыз. Ошолардын баардыгы биригип, анан өздүк наркы түзүлөт. Андан кошумча ага кошулуп, анан кийин баа пайда болот да. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор, мисалы үчүн бизде картошканын баасы 15 сом, Казакстанда 30 сом болсо, ишкерлер ал жак сатканга аракет кылат да. Бул туура көрүнүш, себеби дегенде бизде 65% элибиз айылда жашайт да. Алардын кирешеси ошо айыл чарба тармагынан келет да. Анан эгерде биз аларга чектөө коюп экспорттабагыла, башка кылалы десек, алардын да киреше булга азайып баштайт да. Ошондуктан айыл чарба продукттарынын баасынын кымбаттаганында бир чети дагы жакшы жагы бар да. Бул элдин ошол 65% адамдардын киреше булагы көбөйөт деген түшүнүк бар да. Ошондуктан бул жана медалдын эки жагы бар дейт го. Ошондуктан фермерлерге дагы жакшы болуш керек. Эгер критикалык жактан мындай аябай кымбат болуп кетсе, анда коомчулукка дагы баа жеткиликтүү калтыраңылып, мамлекет дайыма регулирование кылып турат да. Элдар мырза, ошо Бексултан мырза айтып кетпедиби, элдин киреше булагы 65%га көбөйөт депчи. Бул пикирге кошуласызбы? 65% айыл жергесинде жашайт деп айтты. Эми албетте киреше булагы көбөйөт. Эми албетте айылдагы дыйкан ошол эле мүмкүн чоң алай, ат башы, кочкор, көлдүн ошо жогорку мындай тоо жакта жайгашкан айылдарда картошкадан башка эчтеке өспөйт. Мен билгенмен биздин Кыргызстанда өзүбүз бир 500 миң, 600 миң картошка жейбиз жылына тонна. Бирок 1,5 миллион тоннага чейин түшүм болот. Эми орточо, эми жылга жыл окшош эмес. Демек, ошонун бир 1 миллион тоннасы экспортко чыгыш керек эле ансыз. Эгер чыкпай калсак, албетте ал жана тоодо жайгашкан айылдарда эл жанын бага албай калат. Анткени ал жерде картошкадан башка эчтекеси жок аныкычы. Эчтеке өспөйт ал жерге дагы. Чоң алайга барсаңыз, дарот коргон айылдарда мындай бак дарак деле өспөйт. Картошкадан ат башы тарапта деле ошондой. Биздин климат ошого ылайыктуу. Ошол жерде бир жагынан бирок мындай кереги жок, бир курт кумурска жанагындай зыянкеч кумурскалар жок, куруттар. Жакшы өсөт картошка, жери да жакшы. Демек, ал ошол картошка экспортко багытталган жер. Албетте биз бөгөт кое албайбыз. Эми мүмкүн Кыргызстанда бөгөт койсок, мүмкүн 40 сом эмес, мүмкүн 30 сом, 25 сомго түшүп кетмек, бирок ошо айылдагы жашоочулар бул бир жылдык ошо үй бүлөнүн киреше булагы да. То есть биз аны кесе албайбыз. Бүгүн биз азык-түлүк коопсуздугу боюнча талкуулап атабыз. Акыркы суроом болсун, негизи эле ушул азык-түлүк эле эмес, жалпы эле күйүүчү майдан тарта кийим-кечекке чейин бүгүнкү күндө кымбаттап атканына күбө болуп атабыз. Эмнеге кымбаттап атат деп сураганда, ушу доллардын кунуна байланыштырып атышат. Негизи бул нерсе канчалык реалдуу? Негизинен доллардын кунунун өсүшү биздин айыл чарба тармагына, экономикага түздөн-түз тиешеси бар. Анткени, мисалы үчүн жана дүйнөлүк держава экономикасы күчтүү Кытай мамлекетинин экономикасы дагы доллардан түздөн-түз көз каранды да. Андан сырткары мына тышкы карызы жок койсо болгон Россия мамлекети дагы доллардын кунунан экономикасы аябай түздөн-түз кыйналат да, мисалы үчүн доллар өскөн сайын. Андан сырткары Кыргызстан өз алдынча ошол доллардын куну өскөн сайын бизде мисалы үчүн сырьёнун баары импортталат. Азык-түлүк товарлардын басымдуу бөлүгү импортталат. Бир гана айыл чарба тармагында эмес, башка энергетика тармагында деле мисалы үчүн биз толук өсүп камсыздалбайбыз азырча. Андан сырткары текстиль тармагы, промышленность, бүт мисалы үчүн детальдар, сырьёлордун баардыгы импортталат. Анан импортталганда доллар менен чечилет. Анын баасы өссө, сөзсүз түрдө бизге дагы таасирин тийгизет. Анан жөнөкөй эле күйүүчү майды айтып кетейин. Кыргызстан биз өзүбүздү камсыздай албайбыз таптагыр күйүүчү май менен. Күйүүчү майдын баарынын акчасы доллар менен мыйзалат. Доллар кымбаттаган сайын анын түздөн-түз бизге таасирин тийгизет. Ошондуктан доллардын таасири бизге жөнөкөй сөз эмес да. Жакшы, Элдар мырза, ушул эле суроого. Эми азыр көптөгөн сөз чыгып атат. Биз доллар жок деле оокат кылсак болот, бу депчи. Жөнөкөй эле мисалдарды көрсөтөлү. Мына биз Россияга 100 миллион долларга кийим-кечек сатабыз жылына. Негизи 200 миллион деп да жүрүшөт, бирок официалдуу түрдө бир 100 миллион доллардын тегереги. 740 миллион долларга былтыр ошо күйүүчү майларды сатып алып турабыз Россиядан.
Россия айтып атат, рубльга өтөлү, рубль менен эсептешели депчи. Бирок Россиянын өзүнө рубль кереги жок. Анткени Россия рубльди каалашынча чыгарып алат, печатный машинка өзүндө. Ага сырттан бир нерсе сатып алыш үчүн мүмкүн ошол эле нефтяной скважинаны иштетиш үчүн кандай жабдыктар керек. Ошонун жабдыктын кээ бир деталдарын сырттан алып келет. Кытайдан, Жапониядан, Германиядан, алар долларга гана сатат. Биз 100 сомго кийим тиксек, ушул көйнөктү мунун ткани Кытайдан келет же Корея, Турциядан келет, бул доллар менен келет. Топчулары доллар менен келет. Болгону бу жерде айлык ошол 100 сом турса мүмкүн 10 сому айлык сом менен төлөнөт, калган 90 сому бул доллар менен келе турган товар. Демек, биз Россияга 100 миллион долларга кийим-кечек сатыш үчүн мейли 10 миллион долларын сом рубльга айландырсак болот, бирок 90 миллион долларга калабызбы? Долларга байланган. Россиянын күйүүчү майы ал деле бизге 100 миллион долларга кийим алган үчүн макул. Биз 740 миллион долларын, 100 миллион долларын бизге рубль менен бере бергиле, анткени биз ошол рубльди силерге берип, силердин кийим-кечек алабыз деши мүмкүн. Бирок биз ал рубльди баары бир 90% долларга алмаштыра албасак, биз бул кийимди тиге албайбыз. Ошон үчүн рубльга өтүп кетебиз, сомго өтүп кетебиз деген бул куру сөз. Реалдуу болуш керек. Анан трибунадан, ар кайсы жерден ар кандай популисттүү сөздөр жүрүп атат. Реалдуу сөз мына базарга бар, Дордойго бар, Ош базарына бар, ошол жерден сура. Ушул товарды сага эмне менен сатат? Сом менен сатабы, рубль менен сатабы? Жок, баары доллар менен келет. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Тимо Россия, Евразиядын экономикасы дүйнөлүк экономиканын бир 2-3%-ында түзөт. То есть бул мындай көп деле дүйнөлүк базарга таасир этпейт. Демек, каалайбызбы, каалабайсызбы, биз бул доллардан кача албайбыз. Ошон үчүн сырттан кирешени доллар менен кайтып көбөйтөбүз. Ошол мен айтып кетпедимби, айтишниктер доллар менен айлык алат, ошолорду чакыралы. Сыртка товарды доллар менен сатканы көбүрөөк дагы үйрөнөлү, көбүрөөк товар чыгаралы ошого тиешелүү. Мигранттарды ошо башка өлкөлөрдөн жиберип, ошол жерден алар доллар айлык алып бизге жөнөткөндөй кылалы. Туристтер келет, алар бизге доллар менен төлөйт. Жатак эмелерге, конок үйлөргө жана башкаларга. Демек, ошон реалдуу түрдө керектүү нерселер менен иштейли, кереги жок нерсеге убакыт короткон мааниси жок. Жөн эле мындай популисттик сөздөргө убакыт кетирген эч мааниси жок азыр. Жакшы, катышуучулар, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар.